Мына мисалы Жусуп Баласагын, Токтогул, Барпы, Тоголок Молдо. Мына ушу кишилер бийлердин, манаптардын ат кошчусу болуп жанында коштоп жүрсө болот эле да. Бирөө да коштобой койду да. Бирөө да арзымат болгусу келбей койду да. Мына Токомду деле ошол сен ушундай каршы сүйлөпсүн, сен анжан чогуу тополоңуна каршы чыптырсың деп ойлонойн. Кетмен төбөдө жаткан кыргыз кантип анжан мына бүгүнкүдөй да. Сен анжан көтөрүлүшүнө катышыптырсың. Анжан каякта жатат, Кетмен төбө кайда жатат? Ошондой кылып колун кайрып алып кетип барса, жүздөгөн кыргыз карап туруп берген да, кош, токой, кош деп коюп. Бүгүн деле жанагы сайттарда карасаңар, момундай калат. Биз силер менен аягына чейин тургула, артка кайтпагыла. Өзүң жатасың. Өзүң жатасың го. Жылуу диванда жатасың, чай ичип атасың. Сиз айтып атканда каяктан пайда болот деп аткандар, ушундай табиятынан баягы сойлоп жүрүүчүлөр учууга милдеттүү эмес дейт го, орустар, рожденные ползать, летать не должны дегенде. Алар табиятынан сойлоп жүрүүчүлөр классына кирип калган да. Ошол маселе ушунда турат, сойлоп жүрүүчүлөрдү эмне үчүн жогорку кеңешке алып келген? Ошолорду алып келгендиги үчүн алар билет, ошого милдеттүү болуп калган үчүн байланышып калган. Себеби ал билет, кожоюн жок болсо эртең өзү да жок. Кээ бир азаматтар бийликке жеткенде чакчаңдап кеткенин билесизби? Мен жаныбарлар дүйнөсүн жакшы көрөм да. Ошолорду карайм, анан спорт канал. Карасаңыз, жолборс, Токойдун падышасы, джунглинин падышасы. Ошол келсе, кыткылыктап күлүп, дарактын үстүнө чыгып алып, маймыл үстүнө siiп атат да. Жолборстун үстүнө. Аябай күлүп атат. Маймыл күчтүүлүгүнөн эмес, дарактын бийиктигинен. Жолборстун үстүнөн күлүп атат. Кандай дейсиз? Эгер ал дарак жок болсо, күлмөк турсун, жүрөгү жарылып ошол жерде жан берет. Ошол сыяктуу эле кээ бир жетекчибиз деп жүргөн, кээ бир чоң кызматка жетип алдык деп жүргөн азаматтардын кызматы жок болсо, алар эч ким эмес. Алар эч ким эмес. Мына кече эле мен үстүмдөн карап деп жүргөндөр менен батада, тойдо эмне болуп калса, кандай салам, кандай салам. Мен айтам, мен туруктуу, мен турган жерде турам. Өзүң кандайсың? Жүрөбүз. Жүргөнүңө шүгүр. Адам кызматына көппөш керек. Бүгүн бар, эртең жок. Байлыгына көппөш керек. Бүгүн бар, эртең жок. Адам күчүнө да, кубатына да көппөш керек. Себеп Аллах кааласа бир күндө асыратып коет. Адам баягы канчалык акылдуу болсо, ал ошончолук ийилип жүрөт да. Ошончолук жерде жүрөт. Тилекке каршы Абай айткандай, акылдуунун колундагы мылтыктан акылсыздын колундагы келтек коркунучтуу дейт.